6 бап сүйүү Кудайы. Ак Азуу жакындап келаткан Уи Дон Скотту көрүп, жазалоого жол бербей тургандыгын эскертип, төгөн тик тургузуп аркырады. Азыр таңылып, көкрөккө асылып турган тиги колду каап алгандан бери 1 суткадай убакыт өттү. Ак Азуу Кудайлардын жазаны кийинкиге калтырбай турганын билчү. Эми болсо өз айыбынын жазасын тартууга даяр болуп турду. Анан кандай болмок эле? Ал болгондо да ак Кудайдын ыйык денесине тишин матырбадыбы? Өзүнүн Кудайларга байланыштуу тажрыйбасынан улам кандай оор жаза күтүп тургандыгын билди. Кудай андан бир нече кадам ары отурду. Ак Азуу мындан корккон жок. Анткени адатта Кудайлар туруп алып жазалашат. Анын үстүнө бул Кудайдын таягы да, чыбыгы да, мылтыгы да жок эле. Анан калса, Ак Азуу өзү да бош болчу. Байланган жип да, таяк да жок эле. Бир нерсе болсо, тиги өйдө болгуча эле качып кетмек. Азыр болсо эмне болоорун күтүп, карап тура берсе болот. Кудай жай баракат отурду. Ордунан турганга аракет да кылган жок. Ушундан улам Ак Азуунун аркыраганы бара-бара көңүр тыркыроого айланып, акыры ал да жок болду. Анан Кудай сүйлөй баштаганда, жалы кайра тик туруп, тамагынан баягы аркыраган үн кайра чыкты. Анан Кудай сүйлөй баштаганда, жалы кайра тик туруп, тамагынан баягы аркыраган үн кайра чыкты. Бирок тиги Кудай калыбынан жазбастан отуруп алып, жай баракат сүйлөй берди. Ак Азуунун ыркыраганы тигинин үнү менен шайкеш келип, сөздөр менен ыркыроонун ыргагы дал келип калды. Бирок тигинин сөзү түгөнөөр эмес. Ак Азуу менен мурун мынтип эч ким сүйлөшкөн эмес. Анын жумшак жубаткан сөздөрүнөн кандайдыр бир жылуулук сезилип, мунусу Ак Азууга жагып турду. Сокур сезимдин шыбырап эскертип жатканына карабастан, жаңы Кудайына ишенгиси келип турду. Адамдар канча жолу көңүлүн калтырганы менен кайра эле баягы ишеним жаралып келетти. Кудай бир топко чейин сүйлөп отурду да кетип калды. Бир маалда ал кайра кепеден чыкты. Ак Азуу шектенип карады. Анын колунда чыбык да, таяк да, мылтык да жок эле. Бир нерсени бекиткендей соо колу да алдында турат. Ал баягыдай жакын келип отурду да эт сунду. Кулагын тикчиткен Ак Азуу бир эле учурда этти да, Кудайды да карап, бир нерсе болсо ойт бергенге даяр турду. Жаза дагы кийинкиге калды окшойт. Кудай жөн гана этти сунуп турат. Болгону ушу. Эт болсо этти эле эт экен. Шектүү деле эч нерсе жок. Бирок Ак Азуу дагы эле шектенип, Скоттун колу тумшугуна келип калганы менен этти албай турду. Кудайлар акылдуу болот. Булардын оюнда эмне бар экенин, тигилеттин артында эмне тургандыгын кайдан билесиң? Ак Азуу өз тажрыйбасынан өзгөчө аялдардан улам эт менен жаза көп учурда тыгыз кара жолтой байланышта болоорун билчү. Акырында Кудай этти Ак Азуунун аяк алдындагы карга ыргытып койду. Тиги болсо Кудайдан көзүн албай туруп, этти жыттап көрдү. Эч нерсе болгон жок. Этти тиштеди да сугунуп иди. Дагы эле эч нерсе болгон жок. Кудай дагы бир кесим этти сунду. Ак Азуу экинчи жолу да колдон албай койгон соң, Кудай дагы этти ыргытып берди. Бул бир нече жолу кайталанды. Бир маалда Кудай этти ыргытпай, колдон ал дегендей туруп алды. Эт даамдуу экен. Ак Азуу болсо ачка болчу. Өтө сактык менен жылып отуруп келди да, акыры этти колдон алмак болду. Кудайдан көзүн албай, кулагын коошуруп, жалы тик туруп, тигини эскерткендей ыркырап, мойнун созуп этти алды. Этти жеп жиберди. Дагы эле эч нерсе болгон жок. Ошентип отуруп, эттин баарын жейди. Дагы эле эч нерсе болгон жок. Демек, жаза дагы кийинкиге калды. Ак Азуу жаланып жуктанып, эми эмне болор экен деп күтүп калды. Кудай болсо сүйлөй берди. Анын үнүнөн эркелеткени сезилип турду. Мындайды Ак Азуу билчү да эмес. Ушундан улам ал буга чейин болбогон сезимди тойду. Жаны бир башкача жыргап, эңсөөсү канып, ичиндеги аңгыраган боштук толуп келатты. Бир маалда баягы сокур сезими кайра ойгонуп,
мурунку тажрыйбасы эскерте баштады. Кудайлар куу болот. Алар өз максатына жетиш үчүн ар кандай айла амалдарды колдонушат. Мына, ойлонгондой болуп чыкты. Баягы кытмыр кол жакындап башына келатат. Бирок Кудай сүйлөй берди. Үнү жумшак, жубаткандай чыгып турду. Кол чоочулатканы менен үнгө ишенсе боло тургандай. Үнгө ишенейин десе, кол кооптондуруп турат. Ак Азунун жан дүйнөсүндө ушундай карама-каршы сезимдер менен туюмдар алышып жатты. Ушундай бири-бирине кас көчтөрдү тизгиндейм деп катуу аракет кылгандыктан жыгылып калчудай сезилип турду. Акыры өзү менен өзү тил табышты. Ыркырап, кулагын куушурганы менен Скотту капкан жок, качып да кетпеди. Кол төмөндөп келатты. Ак Азунун башына жетейин эле деп калды. Мына, ал тип-тик турган жүнгө тийди. Ак Азу жерге жабыша түштү. Кол артынан ээрчип кайра тийди. Ак Азу бүрүшүп, калтырап, өзүн араң кармап турду. Сокур сезимин зордоп жаткан ушул колдон кыйналып турду. Адамдын колунан келген жамандыктын баарын ал бир күндө унута алмак эмес. Бирок Кудайдын эрки ушундай болгондуктан өзүн баш ийдириш үчүн колунан келген аракетти жасап жатты. Кол бир аз көтөрүлүп, бир түшүп, эркелетип, сылап жатты. Кол көтөрүлгөн сайын Ак Азунун арка жүнү да тура калып жатты. Түшкөн сайын кулагы куушурулуп, тамагынан ыркыраган үн чыгып турду. Ак Азу ыркырап, бир нерсе болсо өч алам деп эскертип жатты. Ким билет, мунун чыныгы максаты качан билинерин. Ишеним туудурган жумшак үн качан каардуу кыйкырыкка айланып, эркелетип жаткан жумшак манжалар качан кыч-кач болуп, ай буюга келтирбей жазалап жиберерин ким билет. Бирок Кудай дагы эле жумшак сүйлөп, колу Ак Азууга бир тийип, кайра көтөрүлүп жатты. Жана мындан эч кандай деле жамандык сезилген жок. Ак Азу арсар болуп турду. Сокур сезими мындай мамилеге каршы чыгып жатты. Анткени ал кысып, эркиндигине кайчы келип жатты. Бирок андай деген менен денени ооруткан да эч нерсе жок болчу. Тетирисинче бул эмнегедир жагып турду. Кудайдын колу жылып олтуруп, кулагына жетти да акырын кашый баштады. Ушундан улам баягы жагымдуу сезим ого бетер күчөдү. Бирок Ак Азу дагы эле коркуп турду. Сактанып, жамандык күтүп, жанагы алышкан сезимдерге жараша бир туруп жаны жыргай түшүп, бир туруп азап тартып жатты. О, шайтан десе! Жеңин түрүп алып, тепшидеги жогондону эшикке төгөйүн деп кепеден чыга калып, Ак Азуну эркелетип турган Уидон Скотту көрө койгон Мэттин оозунан ушул сөз чыгып кетти. Анын үнү чыгаары менен Ак Азу артка ойт берди да кутургандай ыркырап жиберди. Мэтт кожоюнун карап, жактырбагандай башын чайкады. Сиз мени кечирип коюңуз, мистер Скотт. Бирок Кудай урсун. Сизде бери болгондо 17 жинди бар. Ар бири өз билгенин кылат. Уидон Скотт менменсине жылмайды да келип Ак Азууга эңкейди. Эркелете сүйлөп, колун акырын сунуп, кайра башынан сылай баштады. Ак Азуу буга чыдап, аны эмес, кепенин эшигинде турган Мэтти көзүн албай карап турду. Сиз абдан мыкты инженер болушуңуз мүмкүн, деп бакылдады ит айдоочу. Бирок сиз көп нерседен кур калыпсыз. Бала кезиңизде циркке качып кетип калсаңыз болмок экен. Ак Азуу Мэттин үнүн угуп ыркырады. Бирок бул жолу мойну башынан сылап жаткан колдон качкан жок. Бул баягы мурунку жашоонун, жек көрүү заманынын аякташы болчу. Эми Ак Азуу үчүн жаңы, сонун жашоо башталды. Мында Уидон Скоттун сабырдуулугу менен акылы керек болду. Ак Азуу болсо сокур сезимин жеңип, өз тажрыйбасына каршы туруп, жашоо үйрөткөн нерселердин баарынан баш тартууга тийишели. Анын мурунку жашоосуна азыркылар сыйбай турду. Анын үстүнө мурункулар жаңы нерселердин баарын четке кагып жатты. Кыскасын айтканда, айлана чөйрөнү таанып билиш үчүн жапайы түндүктөн келип, боз кимчеттин бийлигине баш ийгендигинен да көбүрөөк чебердик керек болуп турду.
Ал кезде ак азуу али калыптана элек. Жашоо кандай калчаса, ошондой калыпка түшө турган кичинекей көчүк эле. Азыр болсо баары башкача. Мурунку жашоосу аны катуу ыйлеп, эч кимди сүйбөгөн жана эч ким да сүйбөгөн каардуу, тажал, жоокер карышкырга айландырды. Эми өзгөрүш үчүн мурункулардын баарынан баш тартып, кайра жаралыш керек болчу. Жана мунун баары анын башына жаштык артта калып, баягыдай ийкемдүүлүгү жоголуп, жан дени бирөтөлүү темирдей катып, сокур сезими, жүрүм-турум муктаждыктары менен эрежелерин бирөтөлүү калыптандырып койгон кезде келди. Бирок андай деген менен ак азуу туш болгон жаңы чөйрө аны кайра ыйлей баштады. Катаалдыгын жумшартып, башка бир жаңы калыпка салып кирди. Чынын айтканда, баары Уи Дон Скоттун колунда эле. Ал ак азуунун таабиятынын түпкүрүнө чейин жетип, буга чейин уктап жаткан жана жарым-жартылай сенек болуп калган сезимдерин эркелетип ойготту. Булардын бири сүйүү эле. Ал мурунку кудайлар пайда кылган жакындык сезимдин ордун ээледи. Бирок сүйүү дегениң да бир эле күндө келе койбойт. Ал жакындыктан туулат да өтө жай өсөт. Ак азууга жаңы кудайы жакчу, дайым бош болсо да андан качкан жок. Анын колунда жашоону Сулуу Смиттин тору менен салыштырып болбойт эле. Анын үстүнө эми ал кудайсыз жашай алмак эмес. Баягы жабайы түндүктү таштап, боз кемчеттин аяк алдына тартар жазасын бүтүп, сойлоп келгенден баштап эле ал адамдардан көз каранды болуп калган. Ачарчылыктан кийин жапайы түндүктөн экинчи жолу боз кемчеттин балык жыттанган айылына келгенде да ушул мөөр кеккис болуп экинчи ирет басылган. Ошентип, кудайсыз жашай албагандыктан жана Уи Дон Скотт Сулуу Смитке караганда жакшы болгондуктан ак азуу калып калды. Берилгендиктин белгиси катары кожоюндун мал-мүлкүн кайтара турган болду. Чанага чегилген иттер уктап жатканда кепени тегерене басып кайтарып, Скоттун кеч келген коноктору кожоюн өзү чыкканча таяк менен коргонуп тура турган болушту. Ак азуу көп өтпөй эле ууруларды тааный турган болду жана жүрүм-турумдун маанилүү экенин аңдады. Ал эшикке түз барган адамга тийчү эмес, бирок эшик ачылып, кожоюн аны тосуп алганча көзүн албай карап турчу. Бирок көзгө чалдыкпайын деп жашырынып келгендер ак азуудан көргүлүгүн көрүп, шерменде болуп качып кетчү. Уи Дон Скотт ак азууну сыйлап, анын алдында күнөөкөр болгон адамдардын айыбын тартмак болду. Скотт үчүн бул абийир иши болчу. Ал адамдар ак азууга карыздар экенин, бул карызды төлөш керек экенин сезди. Ошондуктан ак азууну мүмкүн болушунча көбүрөөк эркелеткенге аракет кылды. Күн сайын бир топко эркелетип, сылап, сыйпай турган болду. Ак азуу адегенде мындан шектенип, жаман көргөнү менен бара-бара бул ага жага баштады. Бирок бир көнүмүш адатын, ыркыраганын таштай албай койду. Кол тиери менен ырылдай баштачу да, Скотт кетмейинче улана берчү. Бирок ырылдаганы да башкача боло баштады. Чоочун бирөө муну байкамак эмес. Ал үчүн ак азуунун ыркыраганы кишинин жүрөгү түшө турган жапайлыктын көрүнүшү боло бермек. Баягы энеси менен өңкүрдө жашап жүргөн мезгилден тарта каарданып ыркырап жүрүп, тамагы биротолу каркырап калгандыктан өз сезимин башкача билдире алчу эмес. Бирок андай деген менен Скоттун сезимтал кулагы бул ыркыроонун башкача болуп баратканын жана итке эркелеткени жагып жатканын туйчу. Убакыт өткөн сайын жакындыктан пайда болгон сүйүү арта берди. Ак азуу өзү да муну билип билбей туя баштады. Сүйүү дайыма толтурууну талап кылган, боштук аркылуу сезиле турган болду. Сүйүү менен кошо оору жана тынчсыздануу келип, алар Кудайдын колу тийгенде гана басылчу. Мындай учурларда сүйүү кубанычка, жа бербеген кубанычка айланып, ак азууну бүтүндөй бийлеп алаар эле. Бирок Кудай кетери менен баягы оору менен тынчсыздануу кайра келип, ичи аңгырап, куса болуп чыкчу. Ак азуу өзүнө келе баштады.
Жашы бир топко барып, жашоосу ийлеп туруп, катаал калыпка салып койсо да, анын мүнөзүндө жаңы нерселер пайда болду. Адаттан тыш сезимдер менен туюмдар жаралып жатты. Ак Азунун жүргөн турпаты да өзгөрдү. Мурун ал ыңгайсыздык менен оорууну жек көрүп, алардан каччу. Эми болсо өзгөрүп, жаңы кудайы үчүн ыңгайсыздык менен ооруга да чыдай турган болду. Мисалы, эртең менен тамак издеп, шемишилеп жүргөндүн же жылуу жерде жаткандын ордуна Скоттун чыгышын күтүп, муздак тепкичке сааттар бою турчу. Ал түндөсү кеч келгенде да каар ичинде жылуу ийинин таштап, жылуу сөзүн угуп, эркелеткенин сезиш үчүн тосуп чыкчу. Кудайдын жанында болуп, анын эркелеткенин сезип, аны менен шаарга барсам дегенде, ал турсун тамакты да унутуп калчу. Ошентип, жакындыктын ордун сүйүү ээлеп алды. Сүйүү жакындык бара албай турган түпкүрлөргө чейин жетти. Ак Азу сүйүүгө сүйүү менен жооп берди. Ал нур чачкан кудайлуу болуп, анын жанында күн нурун алган өсүмдүктөй жайнай түшчү. Бирок Ак Азу сезимин билдире алчу эмес. Буга жашы да ылайык келбей, анын үстүнө мүнөзү да катаал болчу. Дайыма жалгыз жүрүп, токтоолукка үйрөнгөн эле. Анын түнттүгү узак тажрыйбанын натыйжасы болду. Өргөндө билбегендиктен ээсин үрүп тосуп алчу эмес. Өз сүйүүсүн көрсөтүш үчүн ары бери чуркап секирчү эмес. Обочо жерде күтүп турчу, дайыма күтчү. Өз сүйүүсүн көрсөтүш үчүн ары бери чуркап секирчү эмес. Обочо жерде күтүп турчу, дайыма күтчү. Анын сүйүүсү үн сөз жок сүйүү болчу. Ээсинин ар бир кыймылын ээрчиген көзү менен гана сүйөм деп турчу. Кожоюну ага тике карап сүйлөшкөндө, жан денин бийлеп алган сүйүүсүн кантип билдирерин билбей уялып кетчү. Ак Азу жаңы жашоосуна ыңгайлаша баштады. Кожоюндун иттерине тийбеш керектигин түшүндү. Бирок баягы өкүм мүнөзүн таштай алган жок. Жана иттер да жаңы башчысын тез эле таанышты. Анын бийлигин тааныгандан кийин алар да көп бара болбой калышты. Ак Азу үйүргө кошулары менен алар ага жол беришип, ага баш ийип калышчу. Ушул сыяктуу эле Метке да көндү. Бирок аны кожоюндун менчиги катары эсептечү. Скотт өзү кээде гана тамак бергендиктен бул милдетти көбүнчө Мет аткарчу. Ак Азу өзү жеп аткан тамакты кожоюндуку экенин, ал тамак берүүнү Метке тапшырганын аңдады. Мет бир жолу аны башка иттер менен бирге чанаага чекмек болду. Бирок анын бул аракетинен майнап чыкпады. Кожоюну өзү чегип, чанага отурганда гана Ак Азу буга көндү. Ал ошондо ээси анын башка иттердей эле Метке баш ийип, чана тартышын каалаганын түшүндү. Маккензидеги чаналардан айырмаланып, Клондайктагы чаналардын таманы болот. Иттердин чегилиши да башкача. Иттер желпүүр сыяктуу жайылбастан эки катар болуп, биринин артынан бири тартышат. Клондайкта чана башы ит чыныгы чана башындай болот. Эң алдыга акылдуу, күчтүү, башка иттер коркуп баш ие турган итти коюшат. Ак Азу тез эле ушул орунду ээлеп алды. Бир топ убара болгон соң Мет анын башкага макул болбой турганын түшүндү. Ак Азу бул орунду өзү тандады. Жана Мет чананы айдап көрүп эле мунун туура экенин айтып бакылдап калды. Эртеден кечке чана тарткан Ак Азу түн ичинде кожоюндун мал-мүлкүн кайтарууну да унуткан жок. Ошентип, ал Скоттко жан дили менен кызмат кылып, көп өтпөй эле чанада андан мыкты ит жок болуп калды. Эгер өз оюмду айта турган болсом, деп калды бир жолу Мет. Ушул итти $150 сатып алып, абдан жакшы кылган экенсиз. Мурду башын канжалатканыңызды айтпаганда да, аны купсызга отургузган экенсиз. Уидон Скоттун бозомук көзү ачуудан кайра жылтылдай түшүп, айбан деп кобурады. Жаздын аяк ченинде Ак Азунун башына оор кайгы түштү. Кожоюну айтпай дебей туруп эле капстан жоголуп кетти. Чынын айтканда, эскертүү болгон жок.
Бирок мындай иштерден тажрыйбасы жок, ак азуу буюмдарын чемоданга салуу эмне экенин билген эмес. Кийин ал кожоюн жок болуп кетээрден мурун кийимдерин салыштырып жатканын эстеди. Бирок ага мурун маани берген эмес эле. Кечинде ак азуу адаттагысындай эле аны күттү. Түн жарымда бороон болуп, кепенин артына барды. Уйку соонун арасында тааныш кадамдардын үнү чыгып, калар бекен деп кулак түрүп жатты. Саат 2-лерде бирөө толу тынчы кетип, крыльцого барып, бүрүшүп жата кетти да андан ары күтө баштады. Бирок ээси келген жок. Таң атканда эшик ачылып, Мэт чыкты. Ак азуу аны жалдырап карады. Мындан башка сурай турган ыкмасы жок болчу. Күндөр өтө берди. Ээси болсо келген жок. Буга чейин оору дегенди билбеген ак азуу кадимкидей ооруп калды. Ал абдан начарлап кеткендиктен Мэт аны кепеге алып кирүүгө мажбур болду. Кожоюнга жазган катында ак азуу жөнүндө да бир нече сап жазды. Катты Серкилде алган Уидон Скотт андан төмөнкүлөрдү окуду. Каргыш деген карышкыр иштебей койду. Тамакта жебей жатат. Жаман болуп калды. Иттер баш көтөртпөйт. Сиздин кайда кеткениңизди билгиси келет. А мен болсо түшүндүрө албайм. Өлүп калабы деп корком. Мэт чынын жазган эле. Ак азуу куса болуп, тамактан такыр калды. Кол салган иттерден да коргонгон жок. Кепедеги мештин жанында тамакка да, Мэтке да баарына кайдыгер карап жата берди. Мэт эркелетип да көрдү, кыйкырып да көрдү. Эч кандай таасир болгон жок. Ак азуу анын нуру чачкан көздөрү менен бир карап, кайра эле башын алдыңкы эки бутуна таштап койду. Бир күнү кечинде Мэт эриндерин кыбыратып, бирдемени окуп отурганда ак азуу акырын кыңшылап ийди. Ордунан туруп, кулактарын тикчийте эшик жакты карап, тыңшап калды. Бир аз өтпөй эле Мэт бирөөнүн басып келатканын укту. Эшик ачылып, Уидон Скотт ичкери кирди. Учурашкан соң эки жагын карады. Карышкыр кайда? Деп сурады ал. Ак азуу мештин жанында турган эле. Ал башка иттердей болуп ээсине асылган жок. Жөн гана ээсин карап турду. О, шайтан десе, деп жиберди Мэт. Карасаң мунун койругун шыйпаңдатып жатканын. Уидон Скотт ак азууну карай басып, аны өзүнө чакырды. Ак азуу чуркап барбаса да барды. Тартынып турганы менен көзүндө кандайдыр бир адаттан тыш жалдыраган сүйүү турду. Сиз жоктон мага бир да жолу мынтип караган эмес, деди Мэт. Уидон Скотт муну уккан жок. Ал отура калып, ак азууну эркелетип кирди. Кулагын кашып, аркасынан сылап, даалысын найзиктап жатты. Ак азуу буга акырын ырылдап жооп кайтарып, баягы жумшак үн эми мурункудан да даана угулуп жатты. Бирок муну менен бүткөн жок. Ал кубанычын, көөдөн тепкен терең сүйүүсүн кантип билдирерин билбей турду. Анан бир маалда мойнун созуп, башын ээсинин колтугуна катты. Кулагы гана көрүнүп, ырылдаганын токтотуп, ээсине ыктап турду. Эки киши бирин-бири карап калды. Скоттун көзү жашылдана түштү. Мына сага, деп ийди таң калган Мэт. Андан мындай деп кошумчалады. Мен муну карышкыр эмес, ит деп дайым айтчу эмес белем. Карасаңыз. Сүйүүгө үйрөткөн ээси келгенден кийин ак азуу тез эле өзүнө келди. Кепеде дагы 2 түн, 1 күн болгон соң крыльцого чыкты. Иттер анын мурункуларын унутуп, кийинки ооруп, начарлап жүргөн кези гана эстеринде калгандыктан ага туш-туш тараптан жабылышты. Мына сага уруш, деп ыраазы болуп кубураган Мэт аларды крыльцодон карап турду. Акесин тааныт булардын. Карышкыр. Ал. Ак азууга тукургандын кереги жок эле. Сүйүктүү ээсинин келиши ал үчүн жетиштүү болчу. Баягы тойлаган жашоо анын жан денин кайра бийлеп алды. Ал урушуп, кубанычын уруш менен билдирип жатты. Күткөндөй эле иттердин баары жеңилип, чилдей тарап качып кетишти да,
көөгүм киргенде биринин артынан бири күнөөлүү болуп кайтып келишип, ак азууга баш ийип беришти. Ээсине башын катып ыктаганды үйрөнүп алган соң, ак азуу бул ыкманы көп колдончу болду. Жеткен чеги ушул болду. Андан арылай алган жок. Ал баарынан көбүрөөк башын коргочу жана башына эч кимди тийгизчү эмес. Жапайы түндүк аны эскертип, капкандан корк, денеңди оорута турган нерселерден баарынан корк деп шылырап турчу. Сокур сезими башынын эркин болушун талап кылчу. Эми болсо ак азуу ээсине ыктап, өз эрки менен өзүн байкуш абалга коюп турду. Ал мунусу менен чексиз ишенимин, толук баш ийгенин билдирип, өзүмдү сенин колуңа тапшырдым. Эмне кылсаң өзүң бил деп айткандай болду. Бир күнү кечинде Скотт үйгө келгенден кийин Мэтт экөө крибеш ойноп отурушкан. 15, 2, 15, 4, дагы 2 деп Мэтт санап жатканда, эшиктен кыйкырган үн иттин ыркыраганы угулуп калды. Алар тиктеше түшүп, ыргып турушту. Карышкыр бирөөнү талап атат, деди Мэтт. Чаңырган үндөн улам эшикке чуркап чыгышты. Жарык кылчы, деп кыйкырды сыртка чуркап чыккан Скотт. Мэтт алып чыккан чырактын жарыгы менен каарда чалкасынан жаткан кишини көрүштү. Ал колдору менен бетин, тамагын жаап, ак азуунун тиштеринен коргонуп жатыптыр. Бул ашыкча сактык эмес эле, анткени жаалданган ак азуу тигини мени тамактайын деп жатыптыр. Курткасынын, көйнөгүнүн жеңдеринен тамдык калбай, тиштелген колдорунан кан агып турду. Скотт менен ит айдоочу муну дароо түшүндү. Скотт ак азууну моюндан кармап, ары алып кетти. Тиги болсо аркырап, жулунганы менен ээсине тийген жок жана анын катуу кыйкырганынан кийин дароо тынчып калды. Мэтт теги кишине жардам берип тургузду. Колун бетинен алганда, Сулуу Смиттин айбан чалыш жүзүн көргөн ит айдоочу чочуп кетти. Жарыктан көзү уялган Сулуу Смит бөшүркөп айланасын карады. Ак азууну көрө коюп, өңү бузула түштү. Ошол учурда ит айдоочу карда бир нерсе жатканын көрдү. Чыракты жакындатып, болот чынжыр менен жоон таякты тээп көрдү. Уидон Скотт муну көрүп, түшүнгөндөй башын ийкеди. Эч нерсе дешкен жок. Ит айдоочу Сулуу Смитти далыдан алды да ары көздөй бурду. Баары түшүнүктүү эле. Сулуу Смит качкан бойдон кетти. Ээси болсо ак азууну сылап, аны менен сүйлөшүп жатты. Сени да алып кетейин деген экен да, А сен кетпей койгон турбайсыңбы? Жакшы, жакшы. Анын шорун берген экенсиң. Ал тим эле тозокко түшкөндөй болгондур, деп мыйыгынан күлдү Мэтт. Ак азуу болсо ыркырай берди. Бирок бара-бара тик турган арка жөнү жатып, ыркыраганы барган сайын жумшарып баратты. 5-бөлүм, 1-бап, узак жол. Ак азуу бир балекеттин болоорун бир күн мурун туйду. Бир нерсе болот деген сезим ага кайдан жайдандыр келип жатты. Ал өзү мунун кантип жана эмне себептен болуп жатканын билбегени менен, анын бул туюму кудайлардан келип жатты. Алар өздөрү да билип билбей итти шектендирип коюшту. Эми болсо ал тепкичтен кетпей калды. Үйгө кирбегени менен адамдар бир нерсе кылганы жатканын сезди. Тыңшасаңыз, деди бир күнү кечинде ит айдоочу тамак ичип отуруп. Уидон Скотт кулак түрүп калды. Эшиктин артынан буулугуп ыйлаган сыяктуу акырын кыңшылдаган үн угулду. Анан ак азуунун кудайым өткөн жолкудай болуп жоголуп кетпеди бекен деп эшикти жыттагылап жатканы сезилди. Бир нерсени сезип атат окшойт, деди ит айдоочу. Уидон Скотт Мэттти жалдырай караганы менен буга шайкеш келген жок. Калифорнияда карышкырдын мага эмне кереги бар, деп койду ал. Ошону айтып атпаймынбы, деди Мэтт. Калифорнияда карышкырды эмне кылмак элеңиз, бирок анын айтканы Уидон Скотту канааттандырган жок. Мэтт аны күнөөлөп жаткандай сезилди. Биздин иттердин буга алы жетпейт, деп сөзүн улады ал.
Бул алардын баарын тамактап таштайт. Штраф төлөй берип, ыштансыз калбасам да, полиция муну менден алып туруп, токко тартырып өлтүрүп коет. Бул жеткен кан ичер, мен билем да, деп макул болуп койду ит айдоочу. Уидон Скотт ага ишенбегендей карады. Жок, мүмкүн эмес, деди ал чечкиндүү түрдө. Албетте мүмкүн эмес, деп дагы макул болду Мэтт. Буга атайы бир адамды коюп коюш керек болот. Олку-солку болуп турган Скотт жеңилдей түшүп, башын кубангандай ийкеди. Анан унчукпай калышты да, бир гана ак азуунун буулугу ыйлагандай кыңшылаганы, эшикти жыттап жатканы угулуп турду. Бирок бул сизге абдан жакын болуп калды эле, деди Мэтт. Тиги чыдабай жарылып кетти. Ушу сен эле жетпей жаттың эле, Мэтт. Өзүм да эмне кылаарымды билбей турам. Мен деле макулмун, болгону эмне? Деп тегинен сөзүн бөлүп жиберди Скотт. Болгону? Деп акырын баштаган Мэтт бир маалда ачуусу келип турганын жашыра албай кетти. Эмне эле жиниңиз келет? Сизди карап туруп, эмне кылаарын билбей турат деп айтыш деле кыйын. Уидон Скотт бир азга өзү менен өзү боло түштү да, анан айыптуудай болуп, сеники туура, Мэтт. Эмне кылаарымды өзүм да билбей турам. Кеп ушунда болуп атпайбы? Деди. Анан бир аз унчукпай калып, жок, бул итти ала кеткенге такыр болбойт, деп кошумчалады. Мен да буга макулмун, деп жооп берди Мэтт. Бирок кожоюн бул жолу да анын сөзүнө канааттанган жок. Бул сиздин кетээриңизди кантип билип алды дейм да, ушуга башым жетпейт, деп эч нерсе болбогондой сөзүн улады ит айдоочу. Мен да түшүнө албай турам, деп жооп берди көңүлү чөгө түшкөн Скотт. Анан бир күнү эле ак азуу кепенин ачык турган эшигинен кожоюндун буюм тайымдарын баягы кара жолтой чамаданга салыштырып жатканын көрүп калды. Тигилер улам кирип чыгып, келип кетип, кепенин бейкут жашоосу бузулду. Ак азуу эми күмөн санабай калды. Ал көптөн бери сезип жүргөн балегетти эми түшүндү. Кудай дагы качканы калган экен. Биринчи жолу кошо алып кетпеген эме, бул жолкусунда деле алып кетпейт болуш керек. Ушул түнү ал карыш-кырчасынан узакка уңулуп уулуду. Баягы көчүк кезинде жапайы түндүктөн ээн калган журтка келип, боз кемчеттин вигвамы турган жердеги таштандыларды көргөндөй, кайдыгер жылдыздарга карап алып, кайгы муңун төгүп уулуду. Кепедегилер жаңы эле жатышкан болчу. Бул кайра тамак жебей калды, деди Мэтт төшөгүнөн. Уидон Скотт бирдеме деп кобурады да, жуурканын чүмкөнүп алды. Өткөн жолу куса болду эле, эми өлүп калат го. Тиги керебеттеги жууркан кыймылдай түштү. Жагыңды басчы, деп кыйкырды караңгыдан Скотт. Кемпирдей болуп кейигениң өттү. Туура, деп жооп берди ит айдоочу. Уидон Скотт анын шылдыңдап жатканына толук ишене алган жок. Эртеси ак азуу ого бетер коркуп, тынчы кетип калды. Кожоюндун артынан калбай, Скотт кепеге киргенде эшиктен жылган жок. Ачык турган эшиктен жердеги буюм тайымдар көрүнүп турду. Чамадандын жанында эки чоң саквояж менен кендирип кап пайда болду. Мэтт кожоюндун жуурканы менен жылуу кийимин капка салды. Муну карап турган ак азуу кыңшылап ийди. Көп өтпөй эле эки индеец келди. Ак азуу алардын жүктү ийинине көтөрүп, чемодан менен капты көтөрүп бараткан Мэттин артынан ээрчигенин карап турду. Бирок аларды ээрчиген жок. Кожоюн али кепеде болчу. Көп өтпөй эле Мэтт кайра келди. Кожоюн эшикке чыкты да, ак азууну ичкери чакырды. Байкушум десе, деди ал, ак азуунун кулагынан кашып, аркасынан сылап жатып. Мен кетип атам. Мындай узак жолго сени кошо алып кете албайм да. Кана, эми акыркы жолу жакшылап бир ыркырап койчу. Бирок ак азуу ыркырабай койду. Анын ордуна кожоюнун жалдырап карап, башын колтугуна катты. Гудок берип жатат, деп кыйкырды Мэтт. Юкон жактан кеменин катуу сиренасы угулду. Тезирээк коштошуңуз. Алдыңкы эшикти жапканды унутпаңыз,
Мен арткы эшик менен чыгам. Болуңуз. Эки эшиктен бир маалда жабылды да, Уидон Скотт тепкичте Мэтт кепенин артынан келгенче күтүп турду. Эшиктин ары жагынан ыйга окшогон кыңшылаган үн угулду. Анан ак аазу тумшугун эшикке такап алып, аптыгып дем тарта баштады. Жакшы кара, Мэтт, деди Скотт дөбөдөн түшүп баратып. Эмне болгонун мага жазып тур. Сөзсүз, деп жооп берди ит айдоочу. Токтоңузчу, уктуңузбу? Экөө тең токтоп калды. Ак аазу ээси өлгөн иттей уулуп атты. Анын уңулдап уулуганынан кайгы муңу, көкүрөк жарган ыйы, кыйналып онтогону сезилип, улам күчөп жатты. Аврора кемеси быйыл Клондайктан биринчи жолу жөнөп жаткандыктан палуба элге толуу экен. Мында алтын издеп келип, жолу болгондор да, жолу болбой сызга отуруп калгандар да көп эле. Алардын баары бир кезде кандай жабылып келсе, ошондой жабыла кетип жатышкан эле. Скотт трапка келгенде ит айдоочу менен кол кысып коштошмокчу болду. Мэтт болсо анын сунган колун да байкабай арт жакты карап калды. Теги да бурулуп, тигиндей элек жерде жалдырап турган ак аазууну көрдү. Мэтт шыбырап сөгүндү. Скотт болсо аң-таң болуп, итти карап турду. Алдыңкы эшикти жаптыңыз беле? Скотт башын ийкеди да кайраандан сурады. А сен өзүң арткы эшикти жаптың беле? Албетте жапканмын, деп кызуулана жооп берди Мэтт. Ак аазуу кошомат кылгансып, кулагын куушурганы менен аларга жакындабай отура берди. Эми муну эптеп алып кетиш керек. Мэтт ак аазууну карай басты эле, тиги ойт берди. Ит айдоочу аны кармайын дегенде жүргүнчүлөрдүн арасына кирип кетти. Ары бери буйтап качып, Мэттке карматпай койду. Бирок ээси чакырар менен дароо жанына келди. Качантан бери тамак берип келатам. Мени жанына жолото койбойт, деп таарынгандай кобурады ит айдоочу. Ай сиз буга бир да жолу тамак берген жоксуз. Ээси сиз экениңизди бул кантип билип алды дейм да. Ак аазууну сылап турган Скотт бир маалда эңкейип, анын тумшугу менен эки көзүнүн ортосундагы жаңы тиленген жерлерди көрсөттү. Мэтт анын ичин кармалап көрдү. Биз терезени унуткан турбайбызбы? Карасаңыз, ичинин баары тилениптир. Демек, терезени талкалап чыккан турбайбы? Бирок Уидон Скотт аны тыңдаган жок. Бир нерсени ойлонуп жатты. Аврора акыркы жолу гудок берди. Узаткандар шашылып кете башташты. Мэтт мойнунан жоолугун алып, ак аазууну байлап кетмек болду. Скотт анын колун кармап калды. Жакшы кал, Мэтт. Сен карышкыр тууралуу жазбай калдың окшойт. Аны сага мен. Эмне дейсиз? Деп кыйкырды ит айдоочу. Сиз чындап эле? Ооба. Жолугуңду байланып ал. Мен бул тууралуу сага жазып турам. Мэтт трап менен түшүп баратып токтоп калды. Климатка чыдай албайт, деп кыйкырды. Ысыкта мунун жүнүн кыркып туруш керек. Трапты алышты да Аврора жээктен жылды. Уидон Скотт акыркы жолу Мэттке кол булгалады да жанында турган ак аазууга кайрылды. Мына эми, ырылдай бер, жинди, ырылда, деп бутуна ыктаган ак аазуунун кулагын кашый баштады.